Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы 10 ноябрдан тарта Бишкек шаарынан аймактарга каттаган жүргүнчү поезддер жаңы график боюнча 1 саатка кечирээк жүрө баштаганын билдирди. Бул чечим Борбордогу транспорт тыгындарын азайтып, жакын жайгашкан калктуу конуштардын тургундары үчүн ыңгайлуу шарт түзүү максатында кабыл алынган. Жаңы графикке ылайык Бишкек Кайыңды Бишкек каттамы боюнча поезд саат 6:00 Кайыңдыдан чыгып 8:20 Бишкекке келет. Кечкисин болсо поезд 18:40 Бишкектен чыгып саат 20:57 Кайыңдыга жетет. Ал эми Бишкек Токмок Бишкек каттамы боюнча поезд саат 6:30 Токмоктон чыгып саат 8:35 Бишкекке келет. Кечки каттам саат 18:22 Бишкек 1ден чыгып саат 20:28 Токмокко жетет. Мекеменин жетекчилиги ошондой эле темир жол транспорту менен жол жүрүү биринчиден коопсуздукту камсыздап, жеке унаалар менен микроавтобустарга караганда мыкты атаандаш боло турганын кошумчалады. Bunun grafikтерди алмаштыруунун себеби бул бизге жүргүнчүлөр да кайрылуу кылышкан. Себеби мурунку графикте саат 5:05 чыгышчу да эртең менен Токмоктон жана Кайындыдан. Ошол жактан адамдарга саат 5те келип отуруш оорчулук жараткан да, анан бизге убактысын жылдырып берсе, биз ошол шаарлардан келет элек деген кайрылуулар болгон. Биринчи себеп ошол, экинчи себеп болсо ошол эле адамдар ошол шаарлардан келиш үчүн шаардык транспорт, такси транспортун, маршруттук транспорттарды колдонууда Бишкекке келгенде пробкалар көп болуп, машинелер көп келип, ошого жараша биздин транспортко өтүшсө, жол тыгыны дагы кичине азаят деген максатта биз ушундай оптимизация киргиздик.